тилекке каршы соңку мезгилдерде маалымат коопсуздугу деген түшүнүктүн өзү жоголуп баратат. Ага көңүл бурган киши жок. Маалымат коопсуздугу деген бул эмне? Бүгүнкү күндө аябай жүздөгөн массалык маалымат каражаттары бар. Алар кайсы багытта иштеп атат? Кимдин кызыкчылыгын коргоп атат? Мамлекеттик коопсуздук, маалымат коопсуздугуна жооп береби, жокпу? Аны менен кызыккан киши да жок, ал жөнүндө суроо берген инсан да жок. Бүгүнкү күндө ааламдашуу саясаты жүрүп аткан мезгилде көптөгөн ири өлкөлөр, мамлекеттер маалымат коопсуздугуна аябай каттуу көңүл бурушат. Себеп кибер согушу деп коюп атат. Бул согуш кээ бир учурларда ошол баякы курал жарак колдонуп согушууга караганда дагы көбүрөөк зыянын тийгизип атат. Маселен, биздин Кыргыз Республикасындагы болуп аткан окуяларды чагылдырууда карап көрсөңүздөр, ар бир гезит өзүнүн позициясын тутунат. Себеп ар бир гезиттин өзүнүн кожоюну бар. Ар бир телекомпания өзүнүн позициясын тутунат. Ар бир телекомпаниянын дагы, радио станциялардын дагы өздөрүнүн кожоюндары бар. Натыйжада бир эле болгон маалымат бир канча көз караштар менен айтылат. Мүмкүн көпчүлүгүңүздөр айтышыңыздар мүмкүн, бул жакшы го, альтернативдүү көз караш болушу керек дегендей. Ал жакшы, маселе жок. Эгерде алардын баягы компетенттүүлүгү, алардын даярдыктары, алардын ошол маалыматты берүүдөгү кесиптик деңгээлдери өтө жогору деңгээлде болгон болсо. А бүгүнкү күндөгү көпчүлүк гезит, телекомпаниялар капчыктуулардын гана кызыкчылыгын көздөп калгандыктан маалымат так жана дагана жетпей аткан сыяктанат. Анын үстүнө электрондук маалымат кызматтары аябай көбөйгөндөн ар бир телефон көтөрүп жүргөн киши өзүнчө журналист сезет, өзүн блогер сезет, өзүн активист, жарандык активист деп сезет. Эки жолу теледен чыгып койгондон кийин эле үчүнчү жолу карасаң, саясат таануучу деп чыгат да. Мен башта бир кездерде айттым эле, эки жолу сахнага чыгат дагы үчүнчүсүндө Кыргыз эстрада жылдызы болуп чыга калат деп. Бүгүнкү күндө эки жолу теледен сүйлөп койгон кишини эле саясат таануучу, же болбосо коомдук ишмер, же дагы бир балекеттердин баарын таап алган. Ошол талаптарга жооп береби, жокпу? Ал экинчи маселе болуп атат. Бүгүн саясий мындай бир талааны жөн эле коелу дагы, жөнөкөй коомдук маселелерди алып көрө турган болсок, бир окуя болуп кеткен болсо, ошону кандай кылып чагылдырып атабыз? Эмне деп жарыялап атабыз? Эмне деп ошо элге жеткирип атабыз? Мунун коопсуздук маселеси канчалык деңгээлде актуалдуу? Эгерде бүгүнкү күндө Кудай сактасын кандайдыр бир апаат болуп кеткен болсо, кайсыл телекомпания ушуну жарыялабасын, коом тарабынан ишеним болбойт ага. Бул максатты өзүнүн желкесине жүктөп алган мамлекеттик телекомпания, мамлекеттик массалык маалымат каражаттары бар. Аларда маалымат көбүрөөк болот, бирок бир жагдай, бир жактуу кылып тараткандыгынын натыйжасында элдин ишенимине көп ээ боло бербейт. Натыйжада эмне болобуз? Алсызданат, мамлекет алсызданат. Себеп маалыматты так жеткире албагандан кийин ал мамлекеттин көз карашы, мамлекеттин позициясы, мамлекеттин идеологиясы деп айтсаңыздар да болот, ал көп жайылтыла бербейт, көп элдин арасында сиңип кете бербейт. Мына ушул жагынан айтканда, бул коопсуздук маселесине аябай көңүл бурушубуз керек. Коопсуздук, маалымат коопсуздугу керек болсо ушул азык-түлүк коопсуздугу менен бирдей деңгээлде көтөрүлмөйүнчө, мамлекет бир бүтүн болуп, бардык коом бир тарапка бурулуп, бардык коом бир максатты көздөй, бир жолдо, бир багытты көздөй кетиши өтө кыйын. Бир багытты көздөбөгөн мамлекеттердин келечектери өтө коркунучтуу. Биз ондогон мамлекеттерден бүгүнкү күндө көрүп атабыз. Мына туруксуздук болуп аткан мамлекеттерди карасаңыздар, бардыгы маалыматтын кесепетинен болуп атат. Башта айтат эле го, ушак жүргөн жерде эч качан мындай бир жакшы өсүп жетилүү болбойт дегендей кылып. Кыргызстандагы бардык таратылып аткан маалыматтарды бүгүнкү күндө каттуу айтсам кечирип коюңуздар, ушак катарында гана кабыл алабыз. Мейли ал ак үйдөн чыксын, мейли ал көк үйдөн чыксын, мейли ал саясий партиялардан чыксын, мейли ал оппозиция деген тарабынан чыксын, мейли ал укук коргоочулар тарабынан чыксын, мейли ал тескерисинче укукту колдоочулар тарабынан чыксын, бүт баарын ушак катарында гана кабыл алабыз. Айта берет, дей берет, мүмкүн төлөп койгондур, мүмкүн ушундай бир акысын берип койгондур, мүмкүн кандайдыр бир кызыкчылыктары бар деген сыяктуу ушундай бир позиция менен кабыл алабыз. Бул коркунучтуу, урматтуу.
мекендештер, бұл қорқынычтуу жагдай. Себеп ишеним жок. Ишеним болбогон жерде мен жана айткандай эч кандай биримдик ынтымак же болбосо бир багытты көздөй жылуу деген болбойт.